Assalamu алейкум, кандайсыңар? Америкада 11 айда кандай түшүнүк жаралды? Тез аранын ичинде мага Америка жактыбы? Мен кинода элестеткендей болдубу? Жана ошондой эле негизи Америкада бат эле байып кетсе болобу деген суроолорго мен силерге өзүмдүн ой пикиримди айтып кетейин деп чечтим. Негизи эле кыргыздар Америкага келгенде өзгөрөбү? Жана ошол сыяктуу маселелерди азыр силер менен талкуулайбыз. Силер биз менен болуңуздар жана мен менен каналыма подписка кылбагандар подписка кылып, видео менен бөлүшүп, комментарийге өзүңөрдүн оюңарды таштап кеткенди унутпайбыз. Американын чоң небоскөрөптөрү же болбосо природасы, достопримечательности деп коет, ошонун баардыгын изилдеп, баарын түшүнүп көргөн адам жана ошондой эле америкалыктардын чыныгы ички баалуулуктары, ички дүйнөсүн түшүнгөн адам баа бере алат. Буга убакыт жана ошол эле нерсе кирип, адамдарга менен аралашуу, ошондон кийин пайда болгон сезимдер бизге кандайдыр бир ой пикир жаратат. Ал эми биз америкалыктардын жашоосун болгону 5% көрүп жатабыз, чын айтканда. Анткени буга себеп биздин өзүбүздүн көнгөн тил жана ошондой эле адамдарга тартылуу, кыргыздардын көптөгөн мындайча айтканда өзүбүздүн группалар, өзүбүздүн комьюнити, ошого окшогон нерселер кыргыздарды дагы да болсо өзүнүн Кыргызстанда жүргөндөй сезим калтырат деп ойлойм. Бул көрүнүш жаман же жакшы деп айта албайм. Болгону сен тил билип, англис тилин билип, мыйзамдарды билип, ушул элдин менталитетин түшүнүп, анан өзүң кыргыз экенин далилдеп, өтө мындай башка жакшы көрүнүштү көрсөтсөң, оң жактан көрсөтсөң, ошондо туура болот деп эсептейм. Бирок тилекке каршы бизде түп-түз эле келип алып, биздин өзүбүздүн же Москвада кылып жүргөн адаттарды Америкада да колдонушат. Ошол нерсе уланып жатпайбы? Буга чейин айтып келгем. Мисалы, өзүм доставкада иштеп жүргөн кезде канчалаган балдар күнүгө ошо доставка кылып жүргөн кезде өзүнүн болбогон тыйынын экономдош үчүн тамактарды жеп салган учурлар, мындайча айтканда, күйдүргөн да. Эми бул нерсенин баары албетте баардыгыбызга тиешеси жок, бирок ошондой адамдар жок эмес. Аккаунттары блокировка болгону канча. Ооба, бар эмес, бирок ошол сыяктуу дагы бир тез көрүнүш бар. Дагы бир тез көрүнүштөрдүн бири бул квартира. Квартира, койка место деген негизи понятие Москвадан келген. Эми мисалы 3 бөлмөлүү, бул 3 bedroom деп коет, 3 квартираны бир адам снимать этип алды дейли. Калган экөөсүнө ал 3-4төн адам киргизип, ар биринен 300дөн, 400дөн, 300дөн болбосо дагы 350-400дөн точно киргизет. Ошол батирдин арендасын чыгарып алат. Негизи мисалы $2000 болсо, ошол жерде жашап жаткан адам санына бөлүш керек. Бул акыйкат жана адилеттүү болот. Эртең ал балдар уламдан улам өсүп, баягы уядан учкан балапандай болуп өсүшөт. Алар дагы акчалуу болушат, аркы беркини түшүнүп калышат. Анан ошол инсандардын бетин карай албай калат. Себеби ошолор аркылуу бекер жашап жүргөн жаман акыбалда калат да. Любой жерден көрүп калса кирерге жыртык таппай, жаман көрүнүш деп ойлойм. Бирок эгерде силерде конечно бет деген нерсе ордунда болсо,
албетте ошондой сезимдер пайда болот, бирок беш кол тең эмес. Бул менин жеке оюм. Көпчүлүк адекваттуу адамдар да ушундай ойдо болсо керек деп ишенем. Көпчүлүк адамдар Америкага келип, тез аранын ичинде бактан жалбыракты жулуп алгандай эле долларларды жулуп, тез аранын ичинде байып кетем деген ой пикирде болушат экен. Бирок мен ушул тууралуу өзүмдүн оюмду айтып кетейин. Бул менин тез аранын ичинде байып кетсе болобу? Болот, эгерде лотереяда миллиондогон долларды утуп алсаң, бирок аны сен экөөбүз утпайбыз да. Ошол себептен акча маселеси өтө адамга таасир бере турган нерсе. Ансыз адам өз муктаждыктарын чечүү мүмкүн эмес. Ооба, акчаны адал жол менен табуу керек, бирок акчанын артынан сая түшүп чуркап алган болбойт. Себеби канчасы анга түшүп, канчасы жок болуп, ичип, ойноп, байтор көп кеткендер да жок эмес. Бул жака келгендер Орто Азия, ошол эле СНГдан, ар кошкон элдер, ар кимдин ар кандай түшүнүгү бар. Менимче акчанын түбүнө эч ким жеткен эмес. Болгон ошол муктаждыктарды чечип, андан соң чоң пландарды коюп, ошол максатка жетүү үчүн иштеш керек. Бул мындайча айтканда акча маселеси инструмент для достижения своих целей дейт.